Салам. Мага келген жаңы катталуучулар үчүн көп суроолор бериптир каскам тууралуу. Эмне дайым эле каска кийип чечип айдасаңыз болбойбу деп. Жок, бул жердин закону. Ушундай велосипедте жумушка барып келем мен. Ушундай касканы сөзсүз кийишибиз керек. Себеби жолдо машиналардын катарында эле айдайбыз. Жолдун чекесинде атайын велосипедисттер үчүн отдельный полоскалар бар, ошондо айдайбыз. Ошон үчүн ушуну кийиш керек. Биринчи кармаса предупреждение берет, экинчисинде уже штраф салат. Ошон үчүн дайыма мени жумушка кетип атканда каскада көрөсүңөр. Уборка жөнүндө каскаңызды тартпай калдыңызбы дедиңер эле. Мына уборкамды тартайын. Аде окшош видео тартыр. Тарткым да келбей калды эле. Азыр ошо жерге келдим. Ысык бар жок. Булардын айнектерин көрдүңөр. Ушундай болот айнектеричи. Мына карасаңар. Ушундай. Эркинде айнек жок, мындай сплошной айнек, ушундай айнектер турат экен. Ысык үчүнбү билбейм. Мына келдим азыр. Көрсөтөм. Чач бачымы дагы суу дээрбегиле. Азыр эле каскамды кийип келдим. Чачым тердеп суу. Так что чачымды карабай эле, кылган ишимди карай бергиле. Бүгүн ушул уборкамы. Ушул квартираны уборка кылам. Бул жерде квадрат метрлер кичинекей. Кыйратып деле чоң эмес. Так. Бөдөккө көрүп калдым, назад. Мына уборкамда ошентип мага чаевыйлар таштап коет, ашкан акчаларын. Чаевый деген эмне деп сурагандарга, ошо уборкаңа рахмат деп айткандар да. 1, 10, 11, 12 доллар тыйыны менен чай бар экен. Рахмат. Мына ушул квартираны уборка кылабыз. Так, бул жакта. Мына бул жакка салышым керек. Так. Бул ошо запас. Если меймандар болсо запас коюп коебуз да. Так. Охо. Бул эмне болду эми? Унутуп калган окшойт. Жок, унутпаптыр атайын, бошотуп тура, карагыла ачып. Пустой. Буларын дагы ачып бошотуп тур. Бирок на всякий пожарный сүрөткө тартып, хозяинге жөнөтүп коём. Мындайын унутуп калыптыр деп. Мына жерде дагы тыйын турат. Мына жерде да тыйын турат. Ушул жак, мына жактан бери кум киргизиптир. Ушинтип запас белиолорду бул жакка салып коебуз да. Запастарды. Постельди алмаштырып берсем, булар кыйла жашады, по-моему, 2 жума болуп кетти. Унутуп деле калдым бул квартиранычы. 2 жумадан да көп жашашты. Ушундай уборкада биринчи эле кирип ушу туалеттерге мындай средстволорун куюп коебуз да. Средстволорун. Анан биздин ар жактарды жууп келгиче эме болуп турат. Жибип турат. Мына окшогондор көрдүңөрбү? Мына саргайгандар. Биз жуугучу. Мына жактарды жууп бүткүчө бүтүп калат. Сонун болуп жийип калат. Буларды текшеребиз, сөзсүз толтуруп коебуз. Ушундай. Чай бар. Эми негизгиси холодильник. Холодильникти көрөбүз. Кана морозиль. Так. Мындай ишениши жок эттерди ыргытып берем. Так, мороженанын коробкасы. Бул деле ыргытылат. Бул жөн эле пустой окшойт. Кокус керек болсо колдонушат. Так, ана. Дүмбүл бар экен. Дүмбүл ким каякта кандай дейт бул нерсени? Дүмбүл дечилекпиз. Кукуруза.
дүмбүл. Кыз дүмбүл жейт экен да бүгүн. Бул жана аты не папайя эле мели ошол экен. Бул жерде эмне бар экен? Кызыл капуста экен. Кызыл бу, фиолетовый бу капуста. Капуста экен. Жакта да береке турат. Сайыз. Нан бар экен. Бул болсо сливочный масло. Бул эме болот. Сметана. Мен өткөндө майонез деп айтып койпун. Бул сметана. Майонези мына, майонез. Кичинекей баласы бар окшойт эле. Йогурт экен. Бул жерде мороженое турат. Так. Сыр. Жанагындай сыр с плесенью окшойт. Плесени менен. Кефир. Биздикилер келсе кефир ичет. Бул жерде сосискасы бар экен. Муну да кыргытабыз. Так. Бул дагы сосиска экен. Бирок неме экен? Биф. Бул жакта эми биз халал деп Аллах өз кечирсин, бирок эме малдын этин жей беребиз. Так. Бул да сыр экен. Мына ушундай бүгүн. Муну жуушум керек кайра. Суулар калыптыр. Бүгүн да суу таркатат экен жолдогуларга. Суулар таркатабыз. Фисташки. Неле? Мисте. Кичинемде. Тайнемдер жакта. Тагам мистеге алып барчу эле. Мисте тергендерим эсимен кетпейт. Кап кылып терчү элек. Азыр деле ошондой барбы? Барбы майлы сайлыктар? Майлы сайлыктардан. Адырынан эме кылчу элек. Ойбой, бияктагы эмеге дагы чыгып кетиптир. Булар. Буяка атайын коюп коебуз, 4 штук кылып, эме туалетный булмаган. Бул жакты дагы. Ай, ладно. Кана бул жакка эмнелер коюптур? Макарондор. Булардын атайын коюп коебуз, ошо келгендер пайдалана берсин депчи. Чай, көк чай экен. Кече да балам сонун көк чай алып келип коюптур эле мага. Бул жакта идиштерибиз турат. Ыргытабыз. Ушул менин кылган уборкаларым. Уборканы ошентип эле бүтүрүп коебуз анан. Эч кыйын жери жок, бар эле. Картошка, пияздан бери бар, мындан карасаңар. Мына ушуларды кийинки клиентке койбойбуз да, баарын алып чыгып ыргытышыбыз керек. Көп туруп кала турган болсо, вообще-то ыргытышыбыз керек. Мен ыргытпайм, алып кетем. Так, бу жерде ачтык. Бу жерде эмелерибиз турат. Мына ушундай, ушинтип нарыдан бери уборкамы кылам буюрса. Пастелдер замен алып келгем. Кантип уборка кылганым тартпай эле коеюн, ал белгилүү эле. Эч кырып тазалай турган эч жери жок. Пастелдерин алмаштырып эле, калганын чаңтаңы жууп, холодильникти жууп койсом болду. Мына бүгүнкү уборкам ушул. Кийинки уборкаларды деле көрсөтпөй эле коеюн, себеби бүгүн дагы 2 уборка көрөм, ошол менен 3 уборка кылам. Менин уборкаман видео силер үчүн ушул. Силерден болсо каналды колдоп, лайк басып кетишти унутпагыла.